июнга карата Кыргызстанда коронавирус 494 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Ошол эле учурда 351 бейтап коронавирустан айыгып чыкты. Бир күн ичинде коронавирустан Кыргызстанда 5 киши каза болду. Алардын 4-өө Бишкек шаарында, бирөө Чүй облусунда катталды. Белгилей кетсек, пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 108.667 кишиге жетти. Анын ичинен 101.715 адам оорудан айыгып чыкса, 1.869 бейтап каза болду. Июнь окуясынын 11 жылдыгына карата Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кайрылуу жолдоду. Андай апат бир тууган элдерди кырды, бычак түшүргөн, андай каргаша экинчи кайталанбасын деп тилек кылабыз. Сабырдуулукка үндөгөн, жабыр тарткандарга кол сунуп, жардам берген акылман жана айкөл элибизге өзгөчө алкыш айткым келет. Бизге ар тараптан колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулукка дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем деп жазылат президенттин сайтында. 2010 жылы Ошто жана Жалал Абадта 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган июнь коогасына 11 жыл болду. Расмий маалыматка таянсак, 10 июнда башталып 3 күн уланган каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукулуу ар кандай жаракат алган. 57 киши дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанга кол сунган. Быйыл президент Садыр Жапаров июнь окуясын кайра иликтөө боюнча атайык кызматка тапшырма берген. Бүгүн 10 июнда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылгандар Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар колдоруна Сооронбай Жээнбеков экс макамга татыксыз, үмүттүн өлүмүнө ким жооп берет, 5-6 октябрда жараат алгандарга дарылануу, реабилитация керек деген жазууларды кармап алышкандыгын көрүүгө болот. Октябрь айындагы окуяларда митингчилерди күч менен таркатуу боюнча укук коргоо органдарына буйрук бергендиги үчүн Жээнбеков экс президент макамынан ажыратылышы керек деп айтат митингдин катышуучусу. Эске салсак, 2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, азыркы президент Садыр Жапаров баштаган бир катар саясатчылар бошотулган. Кагылышта жүздөгөн адам түрдүү жаракаттарды алып, алардын 30га жакынынын көзүнө ок тийген. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болгон.